Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтүгүн аңгаталчылары, туугандар. Бүгүн биз Ош областы Өзгөн району Ирүү Суу айыл өкмөтүндөбүз. Ирүү Сууда мына ушул жерде Жүрөк Малада мына ушундай сарайды сонун кылып салып, андан кийин ичинде семизбейлер бар экен. Баягы базар эмес күндөрү семизбей издегендер буюрса дайым болот экен. Азыр ушул жерден агабыздан сарай боюнча дагы анан семизбейлерди көрсөтүп маалымат беребиз. Негизинен семизбейлерди көрсөтөбүз. Видеону агына чейин чогуу болуп туруңуздар. Буюрса мына ушул Пескоблоктон узунунан салынган сарай боюнча катарды маалымат бергенче бейлерди көрсөтөбүз. Азыр бул жерде өз абам тосуп алат. Абамдан катар маалыматын алабыз. Буюрса четинен сурайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Даңызбек, эс отар жакшыбы? Жакшы. Кантип атасыз? Жакшы. Машалла. Семизбейлерди багып атасыз? Багып атабыз. Азыр бейлер боюнча, сарай боюнча маалымат берели. Сарайдын узундугу канча болду? Узундугу 45 метр. 45 метр. Туурасы канча? 11. Туурасы 11ге 45 метр узундан сарай салыныптыр. Пескоблоктон болду аба? Пескоблок. Пескоблоктон. Мына биринчи киргенде эле атка место алыптыр да? Аттар, месталар. Бул жерге канча ат батат азыр? Аттардын өздөрү. 2ден, 1дени бар, 6 ат батат турган месталар бар. Негизи вообще 6 атка место алайык таштырылган. Ар бири 1ден, 2ден. 1ден 2ден кирсе да болот. Негизи ошол 6 атка место алайык таштырган экен, чоң аттаргачы. Чоң аттарга. Бул жагы ошол атканда экен. Анан бейлер бул жакта жогоруда экен. Бейлер боюнча маалымат беребиз. Бе дайым болот дедиңиз аба? Ооба, бейлер дайым болот. Үзүлбөйт. Дайым ушу семиз кармап болуп турат экен. Багында болот экен да, орду кетсе ордуна сабаз келип турат экен, Ооба. Муналар 2 айдан бери тургандар бар. Жаңы алып келгендер бар. 2 айдан бери тургандар, анан жаңы келгендер дагы бар. Ооба. Багы бири кетсе бири ордундай толуктап тура берет экен да. Ооба. Уже даяр болуп калыптыр. Караңыздар. Багы ар кандай случай болуп калат, той марекелерге бей издегендер болсо дагы мына көрө бересиздер. Мына караңыздар. Бул дагы уже бул дагы даяр болуп калыптыр, Даяр бардыгы. Негизинен канча башка чейин кармап атасыз бейни? 22 башка чейин. 22 башка чейин буюрса дагы толуктап карап, семиз даяр кылып турасыз. О, даяр кылып, утургусунда утуруп алмаштырып, неме кылып үзүлбөйт да. Ушу керектүүлөр келип алып кетип атышат. Ошо эгер керек болсо келип алышсын. Алса болот. Алса болот. Мындай элге дагы түшүнүктүү кылып айтып коелу. Буюрса бээ семиз бээ үзүлбөйт. Үзүлбөйт. Экранда номер коюп коебуз, байланыша берет. Келип, любой время алып кетсе боло берет семиз да. Эми ар кандай случай болуп калат да, кээ бир учурда багы кечки саат 10да керек болуп калат, эми да, ар кандай случай болуп калат да, жашоодо айтыш кыйын го. Семиз издеп калгандар көп. Менен дагы байланышып көп сурашат да. Баягы семизбе кармагандар барбы депчи. Семизбе куда каласа болуп турат. Болуп турат. Азыр эми өзүңүздөр да көрүп атасыз, бейлер даяр экен, мына чоң бейлер. Анан бул жакта багы чаканыраак той марекелерге, үйдөгү баягы сүннөт той десек дагы болот. Уже мындай тайлар дагы багып семиртип коюп, мына уже жүндөрү түлөп, мындай төгө баштаптыр, караңыздар. Бул эми семирип аткан мааниси да. Тайлар дагы болуп турат экен да буюрса? Болуп турат. Анан багы мына сарай боюнча дагы кичи эмеңизден практикаңыздан бөлүшүп коелу. Пескоблокту багы сууп болуп калат экен дегендер бар да. Жок, ал жалган экен. Мына ичинен ылай шок болду. Кыштын күнү жылкылар тердеп чыгат. Мына ылай шок менен шок койдуңуз, кадимгидей эле. Ооба. Пескоблокту эле. Анан багы сууп болуп, жылкар ал андай деген жалган экен. Вообще эле жылуу болот экен. Жылуу болот. Азыркы мезгилде салкын. Бирок мына ичине эртең чындап эле салкын да. Анан кышта жылуу болот. Кышта жылуу болот. Машалла. Багы ылай шок менен шок коюптур, негизи бул практикасынан көрүңүздөр. Багы кээ бир шубабай алса, может сууп болуп калышы мүмкүн эми ыктымал, Анан мындай шубап койгон болсо, мына сырткы дуал тарапты шубаптыр. Анан бул жагы калыптыр өзү. Анан бул тарабын ылай шок менен мындай шубап коюптур. Кышындасы жылуу, жазындасы салкын эле болот экен деп атат, абамчы. Анан эми багы бейлер көп кармаганга да негизи бейлердин өзүнө дагы бир дем менен ысыйт да, туурабы? Кышындасы, Эми конечно мынча чоң сарай салып алып туруп, бир жерге бир бе байлап койсо сууп болуп калышы мүмкүн эми ал жагычы. Баягы деми жетпейчи. Сарайдагы сонун салып коюп турабам. Анан бейлердин баалары кандай келип баалашабы? Эми азыр мынча деп айтыш кыйын. Айтыш кыйын, эми өзлөрү келип баалашат, көрүшөт да. Карап тандагына карап, тандагына карап. Баалашып, сүйлөшүп коюп бересиздер. Ооба.
Буюрса Өзгөндө, Ирусу эми Өзгөн районунан, Өзгөн центринен бул жака көп болсо бир 22-23 километр чыгат да, мындай күндө эле көп келип атабыз. 22-23 километр эле жакын элечи. Портер менен келип эле, шап аба менен сүйлөшүп, содалашып, бияни алып кетсеңиздер болот. Семизбе буюрса үзүлбөйт экен. Эми үйүнүн жанында экен, келип байланышып, түн десе түн, күн десе күн байланышып алып кетсеңиздер болот. Эми ар кандай случай болуп калат. Эч ким башын салбасын, бирок эми жашоодо баардыгыбыздын башыбызга келе турган күн болуп калат. Эми көпчүлүк издеп калат да. Жакшы, өтө сонун, шартты сонун кылып коюпсуз. Бээлерди семиртип даяр кылып коюптур. Буюрса семиз бээлер дагы үзүлбөй болуп турат дейт. Экранга номерлерин калтырабыз, агабыздын байланышып, дагы да маалымат алсаңыздар болот. Мына ушундай семиз бээ издеген бир туугандарга да бөлүшүп койсоңуздар болот. Анан ушул агабыздын номерин мына ушул жерде номерин сохранить кылсаңыздар болот. Баягындай керек маалда семиз бээни шап чалып, Өзгөндөн, Ирусудан алып келсеңиздер болот туугандар. Каналга катталып лайктан басып коюңуздар. Бүгүн Ирусудан мына ушул семиз бээлер боюнча маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийга калтырыңыздар. Каналга катталып этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.